БК Медиа каналынын пайдалуу кеңештери сиздер үчүн. Тилекке каршы, азыркы учурда жаш муундар карыларды мурункудай сыйлабай калды. Ал тургай кээ бирөөлөрү ата-энесин кароодон да качышат. Өкүнүчкө карай, уул кыздын кызматын көрөрдө кордолуп, түрткү болуп, өз балдарынан тил угуп, кээде бир туугандардан сен бак, мен бак кылса, кээде кимдир бирөөнүн сөзүнө кирип, кагып силкип, өз балдарынан кордук көргөн ата-энелер да жок эмес. Ата-эненин тирүү кезинде кадырлай албай, көзү өтүп кеткенден кийин эл көзүнө мүрзөсүнө кымбат баалуу таш тургузуп, аш той бергендин кереги эмне? Андан көрө тирүүсүндө жылуу жумшак сүйлөп, көңүлүн көтөрүп, белек алып берип, бактылуу карылык тартуулап, ак батасын алган 1000 эсе жакшыраак. Ата-эне улуу дөөлөт. Алардын көзү барда кадырлап, сыйлап, бата дубасын алып, өзгөчө карыган кезинде тез-тез кабар алып, кызматын кылып, урмат сый көрсөтүп, жакшылап багалы. Ата-энеге кызмат кылып, сый урмат көрсөтүп, аларды ыраазы кылган болсо, бул бейишке кирүүгө себеп болот. Эгер тескерисинче ата-энеге кызмат кылбай, сый урмат көрсөтпөй, ыраазы кылмак бул жакта турсун, түйшүк алып келип, аларды сарсанаага салып, аларга кол көтөрүп, каргышын алса, ал адам тозокко кирет. Алла Тааланын ыраазычылыгы ата-эненин ыраазычылыгында. Ата-эненин балдарынан кандай акылары бар? Алардын кызматын кылып, ыраазычылыктарын алуу керек. Ата-энеге сый урмат көрсөтүү жана жакшылык кылуу балдарына парз. Ата-энеге каршы чыгуу чоң күнөө. Ошондуктан аларга эч качан каршы чыкпоо жана ар дайым сылык сүйлөп, аларды таарынтпоо керек. Аларды катаал жүз менен кабагын бүркөп карабоо керек. Мээримдүүлүк менен, жылуу жүз менен, сүйүү менен кароо керек. Чакырган кезде дароо жанына келип, угуп жатам деп айтуу керек. Жумшак сүйлөп, карапайым болуу, уф деп айтпоо зарыл. Сүйлөшкөндө үнүн алардын үнүнөн жогору көтөрбөө. Алардын жанында көп сүйлөбөө керек. Ата-эне сен билген нерсени айтып турса да, баягы эле нерсеби дебестен, бул айткандарын биринчи жолу угуп аткан кишидей аларды тыңда. Аялын алардан жогору көрбөө. Аттарын айтып чакырбоо. Сүйлөшүп жаткан болсо, сөзүн бөлбөө, аралашпоо керек. Ар дайым жакшы дубаларын алуу керек. Аларга боор ооруп, мээримдүүлүк кылуу, аларды сүйгөндүгүн сездирүү, ар ыңгайы табылганда ата-эненин колун өбүүгө аракет кылуу керек. Кубанычтарына кубануу, кайгыларын тең бөлүшүү керек. Алар көп сүйлөй турган болсо, жаман көрбөө, урушса же кыйынчылык тарттырса, буга ачууланбоо керек. Аларга ыраазы болуу, кантип болсо дагы алардын ыраазычылыгын алууга аракет кылуу керек. Ата-энени таарынтып алуудан катуу коркуш керек. Өзүнөн мурда аларга кийим-кечек алып, өзү жей турган тамак аштын жакшысын аларга жедирүү керек. Үйлөрүн тазалап, сырдап, оңдой турган жерлери болсо, оңдоп бериш керек. Муктаж болуп турганын жашырып сага айтпашы мүмкүн. Ошондуктан акча берип туруу керек. Кээде жакшы тамак аш жасап, аларды чакырып туруу керек. Ошону күтүп отурушса да, сага айта албашы мүмкүн. Ооруп калышса, ата-энеге кам көрүп, аларды дарылатуу керек. Бул нерселер айтылбаган күндө да ар бир акыл эстүү адам ата-энени урматтоону билиш керек. Себеби энеси аны кыйналып боюнда көтөрдү, кыйынчылык менен төрөдү. Төрөгөндөн кийин да баласына мээримин төгүп,
ак сүтүн аябады. Кокус бала ооруп калса, жеген ичкенин таштап, уйкусу качып, айыкканча санаа тартат. Ал эми ата болсо, алардын тамак ашын даярдоо үчүн эртеден кечке иштеп, кыйналып чарчайт. Канча кыйынчылыкты башынан өткөрөт. Бул кылган эмгектерин, жакшылыктарын актоо ар бир бала жана кыздын милдети. Күн сайын жараткандан ата-энелерибиздин ден соолугун, өмүрүн тилейли. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталууну унутпаңыздар.